Konkursumuzun teması fin çizden de özel ayıptırda finanslık çizden. Mına uşul konkurstu biz tömökü maksatla ötküzmöкчүбүз. Bala kolunda öz aldınca жашоого даярданат. Каржылык жана экономикалык мамилелерди үйрөнөт. Финансылык сабаттуулукту жана жеке материалдык байлыкты өстүрөт. Акча, эмгек акы, сый акы түшүнүктөрүн билип, жеке каржыны башкаруунун жолдорун, милдеттерин үйрөнүп калыптанат. Бала эмгекти сүйүүгө, туура чечим кабыл алууга, финансылык жактан сабаттуу жүрүм-турум эрежелерди тарбиялайт. Мына бүгүнкү өтө турган конкурсубуз өзүңөр көрүп тургандай 6 тур менен өтмөкчү. Биринчи турда өз колубуз менен акча топтоочу буюмду карточканы даярдайбыз. Бул турда иш тапшырманы аткаруу үчүн 15 минуттак убакыт берилет. Экинчи турда үй тапшырмасын коргоо. Өзүңүздөр алган тапшырмаңыздарды презентацияга чыгып коргоп бересиздер. Бул экинчи турга биз 10 минуттак убакыт беребиз. Үчүнчү турда блиц суроолор. 15 минут убакыт берди. Блиц суроолор ар бир суроого 5 секундда убакыт берди. Даяр болсоңуздар жооп бересиздер дагы, даяр болбосо кийинки топ жооп бере баштайт. Үчүнчү тур биздин каржылык абалыбыз кандай? 20 минуттук топтук иш болот. Топто талкуулап, бир айлык үй бүлөнүн бюджетин эсептеп чыгасыздар. Бешинчи тур акча чогултуу боюнча кеңештер 10 минут убакыт берилет. Азыркы заманга ылайыктуу, эффективдүү, пайдалуу жана акча табуунун жолдорун боюнча айтасыздар. 6-чы турда жыйынтыктоо, баардык аткарган иштерибизди, алган балдарыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү конкурска катышуучулар 3 топ катышат. Ар бир топто 3төн ата эне жана 3 окуучу катышат. Топторубуз биз акча тобу, банк тобу жана казына тобу деп аталмакчы. Акча тобунда Бапаева Гүлкайыр эжекебиз, кызы Жумадилова Айназып менен катышып атат. Куланбаева Мира эжеке, кызы Жыргалбекова Зейнеп. Сейталиева Жылыс эжекебиз, Исмаилова Кайрат уулу. Банк тобунда Коюшева Клара эжекебиз, Нурет уулу менен катышып. Экинчи Исаева Асыл эжекебиз, Чыныбек дагы банк тобунун бир мүчө Асанова Талайгүл эжеке, Беков Самат. Ошондой казына тобуна токтолуп кетели. Тилешева Алтын эжекебиз, Болотова Асыл. Исаева Барчакгүл эжекебиз, Элеманова Карабаева Назгүл эжеке, Жусупов Кайрат. Конкурста ошентип 9 ата эне 9 окуучу катышат. Ошондой эле биз конкурста ар бир турда алган балдарыбыз бизде мондай эмгегиңди элиң үчүн арна, жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жашта сапарыңдан калба, жашоодогу эмчи ошол экен, кайдан гана тийсе ар бир жанга. Кыздын курсак токто, денин сактап, колуң шок, билим алып, эмгектенсең көңүл ток. Казына тобубуз, биз бул жерде казына араб сөзүнөн алынган, бизде которгондо буга чейин, биздин заманга чейин эле байлар, падышалар буларды акча, алтын, баалуу буюмдарды, ошондой эле кандайдыр бир курал жарактарды сактоочу жай катары колдонуп келишкен. Биз бул жерге казынанын бир нече түрлөрү бар. Казына бул жерге сүрөт аркылуу биз чагылдырганбыз. Сүрөттөн сырткары жан дүйнөнүн казынасы. Буга баарыбыздын убасы болгон өнөрүбүз, алган билимдерибиз, адамгерчилик сапаттардын баары жан дүйнөнүн азыгына кирет. Андан сырткары дил казына. Бул ар бир адамдын жан дүйнөсүнөн өргүп, өрүштүп чыккан
ар бир адамдын ой толгоосун билдирген дин казынасы. Андан сырткары сабыр казына. Сабыр ачуу болсо жемиши таттуу болот. Андан сырткары сабырдын түбү саралдын деген сабыр казынасы болуп эсептелет. Кеп казына биздин биринчи алгачкы сүрөтүбүздө кеп казына. Кеп казына тилинде мөөрү бар. Сөз атасы болуп, караңгыда көз, капилеттен сөз тапкан, сөздүн гүлүн терип сүйлөгөн кадырлуу адамдарыбызды айтабыз. Байыртадан эле ата бабаларыбыз өздөрүнүн уулдарына, ак элечек апаларыбыз кыздарына акыл насааты менен тарбиялап, жомок айтуу аркылуу балдарын тарбиялап, акыл насааттарын берип келишкен. Андан кийинки үй бүлөлүк казына. Үй бүлөдөгү бирге болгон чоң атасы, чоң энеси, ата энеси, балдар кыздары баардыгы биргеликте тапкан казына. Булар биргеликте тапкан казынаны ар түрдүүчө таап келишет. Жер иштетүү, мал чарбачылык, же болбосо андан сырткары эмгек маянасы менен иштеген, андан сырткары чоң ата, чоң апалардын пенсиялары, булардын баардыгы үй бүлөлүк каржы маселеси болуп эсептелет. Андан сырткары элдик казына болуп эсептелет. Салттуу билимдерди сактоого жана аны кийинки муундарга өткөрүп берүүдө кызыктар болгон баардык адамдарды жана уюмдарды бириктирип турган тармак болуп эсептелет. Андан сырткары улуттар аралык казына. Улуттар баарыбызга белгилүү болгондой эле, баарыбыз билебиз, улуттар арасында кызыктар болгон казыналарыбыз бар. Мисалы биздин кыргыз жерине кызыктар алтын кенибизге ушунчалык көз артып келе жаткан улуттарыбыз дагы жок эмес. Андан сырткары мамлекеттик казына болуп эсептелет. Мамлекеттик казына бул баалуу кагаздар, рынокто баалуу кагаздардын төмөндөгү түрлөрү менен иш алып баруу менен казыналары биригишет. Биринчи мамлекеттик казына ведомстволор, мамлекеттик казына облигациялары, казына милдеттенмелери жана улуттук банктын ноталары болуп эсептелет. Илгертеден ата бабабыз казына күтүп келишкен, топтолгон каржы алтындан элине сарптап беришкен деп биз казына тоосунда жыйынтыктабыз. Аябай көңүлдаш да, сандыкка сакталган алтын тыйындар, биздин да мамлекетибиздин казынасы бай болсун дейбиз. Биздин алган казынабыз кеңири болуп, келечекте Кыргызстан өлкөн, дүйнөдөгү өлкөн мамлекеттердин катарына жетет деп ишенебиз. Силерге чоң рахмат. Казына тобунун эмблемаларын көрдүк, баардыгы окшош азаматтар, апаларга Андан тышкары мен үйдөн өзүм кийип сатыкка чыгарам. Ал да мага келет. Сатыкка чыгарган товарларды кантип сатасыз? Мен телефонумга жүктөп, аны реклама кылам элдерге. Группаларга. Кыял сен кантип кеше тапкың келет? Мал бактым келет, азамат дагы. Мал баккысы келет. Мал багыш үчүн эмнени билиш керек? Эсептегенде математиканы билиш керек. Канча тоюп кетет, канча жем кетет, канча убакыт багасын, канча чөп кетет, кайра аны сатсак канча сом болот, кайра ордун тургузсак канчасы кирешеси. Ошону эсептеген баардыгына биздин өтүп аткан математика керек экен. Эсеп кылсак баардыгы математика болбосо жүрбөйт экен. Анда биз канча жеке? Менде эч кандай убактым деле болбойт жумуштан. Анан мен сунуш айтат элем да, ошол алган маянага калып калган калдыгына чогултуп алтын алып койсок, өзүнүн сапатын жоготпойт. Алтын казынага тура берет, кайсыл керек болгон учурда сатып аласыз. Зирек кана сен кандай киреше таптың келет? Жумуртка сатам. Азамат. Топ үйдө отуралы, топко жеп берип, багып, анан жумурткасын чоңултуп, санап, анан аны сатасың, азаматсың. Так, алтын эжеке. Мен өзүм үйдөн уйсайм, анын каймагын, сүтүн,
балдарыбызга аны жасап берип баягы кирешебиз болот. Айда чүкөт. Таттууларды жасаса болот да, дастарханга тамак аштарды, сүт азыктарына даярдаган тамак аштарды жасаса болот. Асылай сен кантип киреше тапкың келет? Андай түстө баракта жасабыз. Молодец. Гүлдөр да түстү. Бул өзү колу жөндөм көп нерселерди жасайт. Гүл жасап көп гүл жасап койдум. Мисалы сен баракка сен көп гүл дайындап койдуң. Эмне кыласың ал гүлдөрдү? Магазинге алып барып өткөзөткө дагы группаларга Телефондо группаларга жөнөтүп койсоң, реклама жибересиң, момундай гүлдөр бар деп. Анан калоочулар сага байланышка чыгып анан гүлдөрдү сатып алса, ал гүлдөр өз убагында сатылып, өз убагында сенин кассаңа киреше түшүп калат да. Азаматчылык. Демек, убакытты туура пайдаланып, туура иш уюштурганды да билиш керек экен. Туура өз убагында реклама жүргүзүп, өз убагында маалымат каражаттарына билгизсек, кирешебиз батыраак айланып, оборотубуз жакшы жүрүп, анан кирешебиз көбүрөөк болот. Убакытты туура пайдаланып. Кана киреше томага Пособия 4 балама 5000 алам, 4800. Андан кийин үйдөн уй багып, биз уйдун сүтүнөн будан дагы киреше кылабыз, будан дагы 5000 алам үйдөн дагы. Ошо менен бардык жыйынтык үйгө кирген кирешебиз бул 40000 болду. Андан кийин чыгашабыз. Коммуналдык төлөмдөр бул 2000 сом светке, мусорго кетет. Андан кийин телефонго бирдик, азыр бардык эле үйдө Wi-Fi, телефон, интернет деген бар. Буга биз 1000 сом коротобуз. Андан кийин тамак ашка орточо эсеп менен эсептеп бул 5000 болду. 5000 кетет. Жетет. Негизи бул биз чакан семья болгондуктан бизге 5000 жетет. угабыз. Андан кийин тойго кеткен бул эми айтылбай келип калган биз 1 айлык тойго эсептедик. Буга 5000 кетирдик. Балдардын канцтабарына 2000. Кийинге 5000. Ошо менен бизде бул 40000ден кемиттик 20000 чыгашабыз, биздики 20000 болду. Ошондо бизде 20000 калды. Биздин ошондо кирешебиз 40000 болду. Бир үй бүлөнүн эмеси, кирешеси. Чыгашабыз 20000 болду. Ошондо канча калды? 20000. 20000 калды. Bir ayda 20000 сом калган. 20000 киреше кылдык өзүбүзгө. Бул азыраак сактаганды эсептедик. Биз негизи биз чакан семья Үнөмдөгөнгө аракет кылдык. үнөмдөгөнгө аракет кылдык да. Ошентип 2 жылга депозитке салсаңар, ал 20000ге канча болсунду? 20000 канча болду? Бул жерден 320 000 болду. 1 жылга. 3200. Ой, 1 жылга. Алайда. 3200 жылга 6400 болду. 2 жылда ошол акчаны 6400 сом кошулат экен. Дагы эмне кылмакчысыздар? Ошо депозитке эле салып коюп тынча турганды жакшы кабыл атасыздарбы же башка иштер менен да алек болуңар деп атабыз. Ооба, алек болсок болот. Эмне кылсак болот? Мисалы швей ачсак болот, мисалы. Швей ачып иш жүргүзсөк, өзүбүзгө киреше киргизсек, киргизе алсак болот. Дагы Швея менен дагы мисалы экологик Магазин ачсак болот. Мисалы мен магазиним бар да. жүндөн Биякта туруп кошуп кетейин. жүндөн чокойлорду жасасак болот. натураль. Таза, натуральный. Аны сатып албайсың. Жасасаң, ал дагы сатып алгандан көрө өз колуң менен жасап, ал да болсо киреше. Киреше болот. Өзүбүздүн сырыны кайра иштетип, акча жасасак болот. Азыраак чыгаша кетет экен. Дагы Мисалы үчүн биздин үйдө жолдошум стол иштетет. Ошол эле акчаны биз кайрадан бул столго иштетсек, биз будан дагы көп киреше таба алабыз. Демек ошо акчаны банкка салып коюп 2 жыл күтүп отурбай, үйдөн иш жасасак, көбүрөөк Киреше кирет. кирет экен, а? Демек эффективдүү жана убакытты дагы пайдаланып, биз көбүрөөк киреше тапканга аракет кылып келебиз. Азаматсыздар бар колунан
Анан акча тобуна көңүл бурабыз. Анан муну башан эсептедик. Ар бир кирешегин түрлөсү айтып коюштар. Атасын эмгеги. Бул менин атамдын эмгек акысы, бул Асоябыздын акыбыз. Акысы, бул түптөн түшкөн киреше. Канча сом айтыр? 5 миң сом. Бул чыгаша. Ошондо баардыгы киреше бир айда канча болду? 35 миң сом болду. Бир айда киреше 35 миң. Эми чыгашаларды айтабыз. Түрлөрүн анан акча Чыгашабыз. Капитал жылдага 1000 сом. Чай көбөйтпөйлү, сен жумуртан экенин билдирет коюңчу. 5 миң сом. Бүгүн Телефон. менин жумуртаңа айырмасын. Жылдага 1000 сом. Адам калганы 2 миң сом. жалпы чыгаша канча болду? 20 жок 1000 7 миң болду. Чыгашаны несі болдулар? 7 миң. Барбы? Угауз киреше 35 миң болду, чыгаша 7 миң болду, калдыгы 28 миң болуп турат. Ошондо соуска коюп коюшу, пакка демек бир жылдык депозит 2 жылда канча болот бул? 8.960. Ушул депозитке бир айлык кирешеңиздерди калдыкты бир жылга салсак 4.080 экен, 2 жылда ал канча болот? 4.860 сом болот да. 8.000. Сіздерге қайсы жолы ұнайды? Депозитке салып қою жақшылы, же башқа ештерге жасап жақшылы? Депозитке салып қою шенімді да? Бұғауыз? Bizde çok tavırlardı. Екі жыл күтіп 8.900 сом чөктü. Biz al акчаны батыраак иштетип, соодаға колдонобуздар. Жакшы. Сен эмне кылат элең кайнатып ушул акчаны? Бул акчаны аябай жакшы көрөт. Бул келечекте бизнесмен болуп келет. Акчаны менен иштеген. Zeynep sen ne yapmaksa alacaksın? Ya. Çet ülkede var. Hatta çoluktuk. Zeynep çet ülkede barıp başka memleketlere götürülmesi. Demeyin. Asla değil ki. Aynen. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Şuradan akçalardı. Kireçelerdi. İşte tezeken akçadan nereye akçanı koyuyorsun. Аборт жасайт экен. Азамат кана акча колуна коюп коёт. Кудай буйрса, кечирисиздер конкурсунун эң сонун болду. Ушунун баардыгын уюштурган Бактыгүл эжекебизге, коллегабызга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, ден соолук берсин, Кудай сизге. Анан оорубай ушундай талкпай эмгектенип жүрөрүңүз. Анан бүгүнкү конкурска катышкан ата энеге терең ыраазычылык, рахмат сиздерге. Эң сонун даярдык. Копилкаңарды көрүп биз да ойлоно баштадык. Банкадан эле биз да пул алып, сатып бербей, балдарды жаңы нерселерге үйрөтүү, бул эң сонун болуп атат. Анан балдар өздөрү дагы көп маалымат алды деп ишенебиз. Банк эмне, казына эмне, акча эмне оңой жерден келбейт.
бардық ата-энелер, апалар бүгүнкү апаларыбыз абдан ишкер аялдар экенин түшүндүк. Аталар да келип көрсөтсө болмок, бирок апалар дайым эле төшүн зотко тоскон апаларыбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар, Анан акчаңыздар көбөйсүн, үйүңүздөргө кирешеңерсиз көбөйсүн. Мына могу балдарыңыздарга силердин кирешеңер бул өзү жана эме айткан, банктын тилинде айткан депозит. Жакшы карасаңыздар, акча салсаңыздар, кужокко катышсаңыздар, сөзсүз түрдө бул 2 эселеп, 10 эселеп, 100 эселеп кайтарылат деп ишенебиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми бүгүнкү конкурсубуздун жыйынтыгын чыгарып коелу. Акчалуу Дүшөн атындагы орто мектебинин 4-А классында өтүлгөн Финчилистен сынагында 1-чи орунга татыктуу болгондугу үчүн Карабаева Назгүл кызы, уулу Жусупов Кыял сыйланат. Аман-эсен акча таап, апаңды каалаган жагына алып барат деп ишенемиз, Дагы эле Акчалуу Дүшөн атындагы орто мектебинин 4-А классында өтүлгөн Финчилистен сынагында 1-чи орунга татыктуу болгондугу үчүн Исаева Барчагүл кызы Элеманова Зирек сыйланат. Апаңа да тең ыраазылык, эң сонун маалыматтарды алдык биз дагы. Каздан Акчалуу Дүшөн атындагы орто мектебинин 4-А классында өтүлгөн Финчилистен сынагында 1-чи орунга татыктуу болгондугу үчүн Тилешева Алтын кызы Болотова Асылай сыйланат. Биринчи орунга кут болсун. Жана окуучулар бүгүнкү конкурсубуздар аябай сонун болду да. Биз мындай деп ойлогон эмеспиз. Бириңиздер аябай талаштыңыздар. Талашканда биз аябай кубанып жаттык. Биздики болчу упай биздики деп аябай бизди кызыктырдыңыздар. Биз да ошо сиздер менен аралашып кеткендей болуп кеттик. Бүгүнкү конкурсубуздар аябай сонун болду. Эң жогорку деңгээлде болду. Сиздердин да ишиңизге да ийгилик. Анан ушуну бүгүнкү конкурсту уюштурган Бактыгүл эже ишиңизге ийгилик, дайыма ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, үйлүгүлүк бакыт сизге. Анан биз аябай казына боюнча терең неме алдык да, маалымат. Биз билбеген маалыматты дагы бүгүнкү акеме бизге аябай терең түшүндүрдү. Ушул маалыматты биз дагы эске сактап жүргөнгө аракет кылабыз. Акчалуу Дүшөн атындагы орто мектебинин 4-А классында өтүлгөн Финчилистен сынагынын 2-чи орунга татыктуу болгон Коёшова Клара Коёшов Нурелекова сыйланат. Ошондой эле 4-А классынын окуучуларынан сыйланат 2-чи орунга татыктуу болгон Исаева Асыл Чылыбеков Алихан сыйланат. Uzun bolsun, Ушундай эле 2-чи орунга татыктуу болгон акенебиз Асанова Таалайгүл Эркинбеков Самат сыйланат. 2-чи орунга кут болсун, өмүрүңөр узун болсун. Азамат тартынбаш керек. Ушундай эле конкурстун 3-чү орунга татыктуу болгон акенебиз Бапаева Гүлкайыр кызы Жумадилова Айназик сыйланат. Ордун кут болсун, өмүрүң узун болсун. Ушундай эле 3-чү орунга татыктуу болгон акенебиз Куланбаева Мира Жиргалбекова Зейнеп сыйланат. Üçüncü oruna tatlı bulgun annelerimiz Seyfatiyeva Cıldız Sayılov Hayrat Sıyvan. Her bir konkursta жеңүүчү болуш керек, жана жеңилүүчү болуш керек. Анан жеңилип калдык деп тыштабастан 3-чү орунду, 2-чи орунду алган балдар эмкиде будан да жакшы орунга илинет деп ойлонобуз, ишенебиз. Баарыңарга ийгилик.